элек урматтуу Менденен программасынын көрүүчүлөрү, мен азыр Ош облусунун Кызылчек деген айылына кетип баратамын. Ал жерде ушул Үсөнбай деген абабыз 71 жашка жана ошондой эле Дилбар деген энебизди да куттуктаганы кетип баратам. Россиядан балдар кыздары жана бул жактан Жайнагүл деген кызы дагы ушундай Менденем программасына атайын буйрутма берип куттуктагысы келген эле. Мен ошол аманаттарын жеткизгенче ушул куттуктоо программасын сиздер менен чогуу бөлүшөмүн. Урматтуу Менденем программасынын көрүүчүлөрү, мен азыр ушул Ош облусунун Кыргызчек деген айылында жашаган Үсөнбай абабыз менен Дилбар эжебиздин үйүнө келдим. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, келиңиздер. Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Үсөнбай абабыз аман отурабы? Рахмат, жакшы. Дилбар энебиз дегенде жакшы келип алдык. Бул болсо жакшынакай болгон Менденем программасынын белектери. Бул болсо азыр муну өз колум менен тапшырып коеюн. Урматтуу көрүүчүлөр, сиз атыңыз ким? Жайнагүл. Жайнагүл. Жайнагүл эжебиз менен күйөөңүздүн аты ким эле? Жолдубай. Жолдубай деген баласы болот. Тагыраак айтканда күйөө баласы болот. Эми баласы болот деп коер элем, мисалы сиз деле тигилерге кызсыз да. Ооба. Ошон үчүн бул Менденем программасы бүгүн ушул Үсөнбай абабыз 61 жашта. Дилбар эжебиз 59 жашта. Ооба. Ушун куттап коелу. Урматтуу көрүүчүлөр. Кана жүрүңүз. Кана жүрүңүз, сиз баштай бериңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, Москвадагы балдары, кыздары, неберелери баардыгы куттуп атышат. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы мазен? Үсөнбай аба ким? Үсөнбай абабыз? Сизби? Бул Үсөнбай абабыз сиздин көчөңүздүн атында Кудайбергенов деген көчө коюлуп тур, ушул баягы белгилүү актер да. Ошого окшогон актер болсоңуз керек деп сизди издеп таап келип калдык. Бүгүн 61 жашка чыгып отурасызбы? Ооба. Туулган күнүңүз, Дилбар энебизчи? Дилбар энебиз дагы 59га чыгып атат. Бул сизге смартфон белек. Бул Менденем программасы, телефон. Бул кызыңыздын атынан телефон Жайнагүл деген, анан кийин Жолдубай деген күйөө балаңыздын балдарынын атынан, Москвадагы келиндери, кыздары баардыгынын атынан ушу смартфон сизге. Ал эми бул жоолук менен гүл жакшынакай Менденем деген гүл сизге, Дилбар эне. Бул Менденем программасы жалаң ушул аталарды, энелерди куттуктайбыз, эне. Байкабай калдыңыздарбы? Эч ким айтпады беле? Рахмат силердин жамаатыңарга да рахмат. Ушундай туулган күндөргө келип тартып кетип аткан исиңиздерге ийгилик, өзүңөргө ден соолук, азамат, тынчтык болгула. Экөөңүздөр бул жака өтүп алсаңыздар, мына айнектин нурунан сиздердин бетиңиздер бир аз жарык болбой калып атат. Ошон үчүн бул эми видео тасма сиздер үчүн Дилбар эне. Мына ушул азыр сиздин туулган күнүңүз, Бүгүнкү байбичем болот. Бирсү эмес байбичеңиздики. Ойбой, мына катар келген туулган күндөр бир күндө белгилеп аткан турбайсыздарбы анда? Дилбар эне, мына ушул сиздердин бүгүнкү куттуу жайыңыздарга мени чакырып келген ушул Жайнагүл кызыңыз, келиниңиз, мисалы кыз келиниңиз болот. Жолдубай балаңыз болот, Москвадагы балдарыңыз, небереле келиндериңиз баардыгы чогулуп ушул Үсөнбай деген биздин улуу адамыбыз, атабыз бар. Дилбар деген ушундай ыйык энебиз бар деп ушул программаны атайын буйрутма берип, ушул программага менин дагы атам менен апамы элеси калсын башкалар сыяктуу деп миңден ашып кеткен ушул программада энелер ата сиздерге кошулган аябай жакшынакай ак көңүл, бейиштин образында болгон адамдардын саны миңден ашып кетти. Ошолордун катарында сиздерди дагы ушул ылайык көрүп, ушу жогорудагы аталган эң жакын кан жаныңыздан жаралган балдарыңыз мынтип туулган күндөрүңүзгө ниет кылды эле келип калды мынтипчи. Кандай таасирленип атат эне? Ой, мен деле чындыгында муну кудагыйларым менен эле отурабыз деп элестетип отурам. Эседен бейик апар. Жана айткан эмесмин да. Мына ушул балдарыбызга эми. Учурдан пайдаланып балдар кыздарыңыздарга баардыгына ыраазычылык айтсаңыз болот. Анан кандай таасирленип аткан жөнүндө да айтып берсеңиз болот. Азыр биз түз байланыштыра алабызбы бирөө жарым менен? Москвадагылар менен бир сүйлөштүрүп койсоңуздар, арай көз чарай алар менен да бир сыра кубанычты, баягы сүйүнүчтүү жазып аласыздар. Үсөнбай аба, канча бала, канча небере, канча чөбөрө дегендей ушул 61 жаш деген бул жап жаш экен. Сизди
Эч ким 61 жашка деп ойлобойт да, мисалы, карап көрүңүздөр. Эч ким ойлобойт сизди 61 жашка деп, сизди бир 50 тегерек деп ойлойт да. Мынчалык жаш сакталып секирет эмне? Же спортсменсизби, же кандай? Эми Кудайдын бергени бул 2 кыз, 2 уулум бар. 2 кызды күйөөгө бердим. 2 кыздан 9 небере бар. Чоң уулум үйлөдүм. Кудайдан тилеп отурам. Эми буюрса балалы болушат жакында. Кудай берердин басында отурабыз. Анан кичигин үйлөө элек мына эми. Ушул анан булар Кудагыйдын сиңдиси Кудагый болот. Кудагыйдын жездеси болот, кошунум. Мына мен Батма деген шергим болот, анда бүгүн туулган күнү. Ого, мынакей. Конокку чакыра койдум. Сөзсүз эми шериңиз баары жан дүйнөсү менен сезет да. Бул жакта ортодогу эжебизди таанып атабыз. Бул мурда кайненесин куттуктаган биздин каармандардын бири. Туулган күнү менен куттуктап. Рахмат силерге. Жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз? Ушунча балдар неберени чоңойтуп, ушунча жашка келгенге чейин кандай кызматтарды кылдыңыз? Максат көп алдыда. Жок, кандай иштерди кылдыңыз? Кандай, эмне жумуш кылдыңыз мурда? Мен жумуштарды көп аткардым, көбүнчө устачылык кылып жүрдүм. Көп адамдардын сообуна калдым, мактансам. Жакшы жумуштарды аткардык. Устачылык, үй жаап дегендей, кирпич басып, ушундай устачылык менен ушундай үйгө, ушундай даражага жетип отурам. Балдардын күнүн көргөн убакта келдим эми. Дагы да алдан күчтөн тай элекмин. Күчтөн жасай берем. Буюрса. Ушу. Анда ушул Москвадагылар күтүп калыштыбы? Кана ушу Москвадагылар менен бир учураштырып коелу дагы. Бияка алып келип туруп өзүңүз смартфонду жакыныраак атабыз менен энеңиз карап отурсаңыз, бир ирет сүйлөшүп алсын. Мына Москвада кимдер бар эле? Ушу чоң уулубуз менен чоң келин. Манакей маңдайыңызда турат мына, сүйлөшө бериңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, Москвадагы уулу менен келини менен сүйлөшүп атат. Өзүңөр уулум, ден соолуңар жакшыбы? Алтынай. Жакшы жүрөбү? Аба ырайы кандай, жакшысыңарбы? Ооба, бизге дагы мынантип айтпай эле немеден келип калыптыр го. Атаң экөөбүз таң калып атабыз. Жакшы болуң, рахмат. Ооба, силер бар. Ай уулум, рахмат. Тынч бол. Алтынай кызыма салам айт, тынч болгула. Кудайдан тилеген тилегиңерге жеткиле, максатыңарга жеткиле. Рахмат уулум. Тынч болгула. Атабыз аябай толкунданып атат мынакей. Урматтуу ким эле Замир мырза, мынакей мен маңдайымда сиздин ата энеңиз турат. Ассаламу алейкум, жакшы иштеп атасыздарбы? Ата энеңиздин сүйүүчүндө чек жок. Мына атаңыз менен апаңыздын туулган күнү дээрлик уда экен да. Мынакей алдымда турат, мынакей өзүңүз көрүп атасыз. Көздөрүнөн жаш ыргыйын да турат, бирок бираз намыстанып атышат. Сиздерге ушундай чоң ыраазычылыгын билдирип, батасын берип атат. Аман эсен жүрүңүздөр ар дайым. Ата эненин батасы менен көгөрүңүздөр. Коштошуп коюң эми ата энеңиз менен. Болуптур уулум, рахмат. Тынч бол. Ден соолук, ишиңе ийгилик. Алтынай экөөң бактылуу болгула. Рахмат, бүт баарына салам айттыңыздар. Рахмат. Кудайым берген жашты жашап, биздин бактыбызга бар болсун. Рахмат, силерге ham ден соолук, ишиңерге ийгилик балдарым. Салам дуа жасыңыздар. Көптүн көздүн катарында. Аллага аманатсыңар эми. Назгүлдер менен сүйлөшпөйсүңөрбү? Мына кайненең менен сүйлөшпө, кайненең менен. Сүйлөштүрө бериңиздер. Эжең бар. Сүйлөштүрө бериңиздер. Дилбар эне, эми сиздин өзүңүздөн угайлы, ушул балдарды кантип чоңойттуңуз, жаш кезде кантип ушул бактыңыз, эрежеге жеткирдиңиз дегендей. Балдар ою, эми ушу эл катары эле кууратып өстүрдүкпү дейбиз анан. Эми ушу атасы көз балдардын жакшылыгын көрөйлү ар дайым. Иштерине ийгилик. Бала чакалуу.
жакшы жаштардан болсун а. Биздин жакшылыктарыбыз көрсүн, биз балдарыбыздын жакшылыктарын көрөлү. Тура. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул Үсөнбай абабыз менен Дилбар эжебиздин туулган күндөрү дээрлик удаа экен. Бүрсү күнү Кудай буйрса, ушу туулган күндү байбиче эстесет, азыркы күндө ушул абышкасы же болбосо туулган күндө бир жигити деп эле койлу, Үсөнбай абабыз жигитинин туулган күнүн Кудай буйрса тосуп, мондай жакшынакка кудагыларын чакырып отурушкан чак экен. Эми смартфонду көрсөтүп койбойсузбу? Мына смартфон кандай экен, мактанып койбойсузбу мына? Кандай смартфон экен мынакей? Ойбо, мынакей смартфон. Ушул смартфон мененчи жалаң жакшы дубаларыңызды берип, жакшы жаңылыктарды угуңуз а? Үсөнбай аба. Жакшылыкка иштетиң, жакшылыкка, жакшы кабарларды угуң. Жакшы баталарды бериң ушу телефон менен. Ушу телефон неме белек кылганыңа рахмат уулум. Ушул телефон менен сени менен тез байланышып турайын. Өзүңө ден соолук, ишиңе ийгилик, алтынай кызым өкөн бактылуу болуп, бала чакалуу болуп, тынч болгула. Амин. Эсен аман келгиле үйгө. Ишиңерге ийгилик. Айтканыңыз келсин, Рахмат. айтканыңыз келсин. Эми жалпыңыздар отурыңыздар, кийинкилер ушул бизге маектөөчүлөрдү мен тактап алайын, себеп дегенде бүгүн кудагыйлар келиптир. Бирок ушул Батма эжеден баштай берет окшойм. Чамасы? Сиз баштай бериң, себеп дегенде экөөңүздөр эгизсизсиздерби? Эгизбиз деп көз. Мен Үсөнү алып Батма. Батмена, мына ушул түгөйүңүз, телиңиздин деп коеюн, эгиздин телиңиздин ушул бүгүн туулган күнү болуп атыптыр. Кандай таасирленип, кандай кубанычта болуп атасыз эне? Мен азыр ушул баласы ушинтип неме кылганда мындай толкундан өзүнчө ыйлагым келип көзүмө жаш толуп, sonra өзүмдү токтоттум. Ушунчалык рахмат, ушунча балдары бар экен, ушунчалык сыйлап, ушундай кылып неме кылганда. Ушул эгизим, ушул шерим өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Келин менен бирге бактылуу болсун. Балдарын убайын көрсүн, жакшылыктарын көрсүн. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Батмене ушул Үсөнбай абабыздын тели. Экөө эгиз да, бир эркек, бирөөсү аял киши. Ошон үчүн биз Батма энебизден көбүрөөк Үсөнбай аба тууралуу көбүрөөк маалымат алгыбыз келип атат. Үсөнбай аба кандай адам? Шериңизди бир сүрөттөп бериңизчи. Ол жакшы, ак көңүл, ичинде кири жок. Болгондой. Кандай чоң ойдуңуздар кичинекейиңиздерден? Кичинекейибизде экөөбүз бирге окуганбыз, бир класста бүткөнбүз, 11-те. Жакшы, ак көңүл, ичинде кири жок. Бирөөгө жамандык кылайын дебейт. Бири-бириңиздердин ушул сүйүнүчүңүздөрдү алыстан сезесиздерби кадимкидей? Ооба. Бириңиздер кокус бир жериңиздер Кудай сактасын ооруп калса кадимкидей мындай бир сезилеби ушундай эгиздерде? Ооба, сезилет. Кабар алам, бир жеке болду десе, чыдабай келип, дароо келип каласыз. Келем. Эми куттуктап коюңуз эми ушундан пайдаланып. Ушу бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайм, өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Ушу кошкон менен кошо карысын, ушу балдарынын жакшылык күндөрүн көрө берсин. Ден соолукта болсун, ар дайым жакшылыктарда жүрө берсин. Айтканыңыз келсин, айтканыңыз келсин. Бул абабыз кимиси болосуз бул жактын? Мен Үсөнбай менен Дилбардын түбөлүктүү кошунусу болом. Баягы кыргыздын сөзү бар го, узак туугандан жакын кошуну дейт. Абдан туура. Биз ушундай бир тууган болуп жүрөбүз. Дайыма ушу көбүнчө ушу жакшылыктар болсун. Бүгүнкү күндө биринчиден силерге рахмат. Ушундай туулган күндөрдү кийинки муундарга жана ушу азыркы мезгилдин талабына ылайык ушундай тартып, ушу немелерди интернетке чыгарып, телевидениеден берип атасыңар. Бул программаны 3-4 жолу көрдүм мен телевизор аркылуу дагы. Эмне дейм, булардын ушу Үсөнбай менен Дилбар коңчумун туулган күндөрү кут болсун. Ушундай жаштан дагы ушулар экини көрсүн. Жана ошондой эле учурдан пайдаланып, мына Батма Үсөн кошунумун эжеси дейм, өкөн буга дагы ушу чың ден соолук, күйөө менен бирге болуп, балдардын уулдарынын убайын, кыздардын кызматын көр. Ошондой эле кошуналарыма дагы рахмат. Ошондой майрамдын алдында кубанычтуу күндө чогулуп отурабыз. Ушунтон менен өмүрлөрү узун болсун, силерге дагы чоң рахмат. Ушундай дайым жакшылыктын үстүндө жүрүп, жакшылык тартып жүрө бериңиздер. Рахмат, рахмат аба. Мына сонун сөз болду.
аябай сөздү терип сүйлөгөн абабыз бар экен да. Мен ушакка өткүзүп бересем кичине. Туура түшүнөсүздөр, бул жерде ырчы десеңиз ырчы, биздин программаны бир мезгилде раза гүлдөп берген бир эжебиз отурат, тааныш эжебиз. Кандайсыз, жакшысызбы? Сиз дагы кимди куттуктаганы келип калдыңыз эми? Мен ушу Кудагыйымды куттуктаганы келип калдым бүгүн. Насип кылып. Кудагым менен Кудагыйым бүгүн туулган күнү экен. Экөөнүн туулган күнү кут болсун. Буларга Алла Таалам ден соолук берсин, өмүр берсин. Тапкан балдарынын жакшылыктарын көрсүн. Мына жакшылык көрөт деген ушу да. Аллага миң калла шүгүр. Баладан көрөт да жакшылыкты. Кыргызда ушу баланы эмне деп бакпайт? Ушу балдарым бизди бакса, келечекте ушу бактылуу болсо, ушу балдарыбыз бактылуу болсо, биз бактылуу Кудай кааласа. Ушулар алыста иштеп жүрүшөт балдарыбыз. Пешенетери менен иштеп, ата-энесин кубантайын дептир. Ушуларга чексиз рахмат. Ден соолуктары чың болсун алардын дагы. Тапкандарына Алла Таалам береке берсин. Аман эсен көптүн катарында иштеп келсин сада болоюндар. Ушу Кудам менен Кудагыйымдын бүгүнкү туулган күндөрү кут болсун. Өмүрлөрү узун болуп, төрдүн көркү болуп, балдарынын жакшылыктарына гана күбө болуп жүрө берсин. Биз энебиз да жалаң эле тынчтыкты, жакшылыкты каалайбыз, ушу бирөөнү сүйүнүшүн көргөндү каалайбыз. Силерге дагы рахмат. Баарыбызды сүйүнтүп жүрөсүңөр. Мен энем тынбай көрүп атат бул неменичи. Энебиз жүрөбү эсен? Эне жакшы жүрөт. Ошондо айтып кой болсун деп дагы эле неме кылат го. Кайта азыр деле айтат, ошондо айтып койсоң болмок деп. Мен дагы ушу Кудам менен Кудагыйым ушу гүлдөй болуп ачылып, ар дайым ушинтип жаркырап эле жүрсүн деп мына гүл алып келдим. Урматтуу көрүүчүлөр, бул эжебиз дагы бир кезде өзүнүн кайненесин сүйүнткөн. Мына азыр ушу Кудагыйын сүйүнтүп жатат. Анан сырткарыдагы мына белектерин ham тапшырып берем. Белектерин белек бешкектери менен келиптир. Бисмиллахиррахманиррахим. Ооба да балдардан ушундай жакшылыктарды күткөнүңөргө рахмат. Ушу балдарга рахмат. Ушу балдарды дүйнөгө келтирген сиздерге рахмат. Дайыма ушинтип ынтымактуу Кудагый болуп жүрөйлү, ака. Ынтымактуу ушу Айткандай болсун. мына мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен дагы буларга ыраазычылыгымды айтам да, мына кызымы ушулар окутуп, окуусун улантып, мен кызымды окутуп коюшту. Өзүм окуттум эле, онун жогору жагына дагы окутуп коюшту. Ушуларга аябай чоң ыраазычылык билдирем. Мына урматтуу көрсө, Кудасы Кудагый Кудасына бир ыраазычылыгын билдирип, батын албай турган чагы. Аябай ыраазымын ушуларга. Өзүнүн кызындай кылып Өтө жөнөкөй, ак жүрөк, сыртынан эле көрүнүп турат. Ушунчалык бир жакшы Кудагыйыңыз бар экен, сиздин да бактыңыз бар экен, эже. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Үсөн агайыбыз менен Дилбар эжебиздин кубанычтуу күнү. Жаркырап жайлап жүрө бериңиздер эми, Деп туруп бир да койбойсузбу эми ушу Кудайларга деп туруп. Мен бир дуа берип коем. Кана бир дуа берип коюңуз да, кана бир жакшыраак. Ушу Кудагый айткандай, ушу Кудагый менен Куда менен миң жылдык Куда бололу. Амин. Анан балдарыбыз түбөлүктүү болсун. Кудайдан тилеген тилегине жетсин, максатына жетсин. Балалы болуп калсын, өнүп өссүн, өздөрү менен өздөрү болсун. Амин. Ушу ширин Куда болуп жүрө берет. Мына берген материалың күзгө жетсин, өзүң биз баарыбыз чогуу 100гө жетейин. Балдарыбыз ошо кошну колоң, мына Батма менин пайым келип чакырдык муну. Байгучем болуп тынч боло берет. Ана амин. Амин, амин. Айтканыңыз келсин. Баймак кетирди эле да азыр. Анан сага да рахмат. Улум күтүлбөгөн нерсе болуп кетти. Эми урматтуу Үсөнбаева, бул ушундай сюрприз менен келип, анан ушул көпкө чейин сиздердин эсиңиздерде калсын. Анан бул тасма болсо түбөлүк сиздердин үй бүлөңүздөр үчүн архив болуп калсын деген максатта өзгөчө ушул сыртта иштеп жүргөн ушу балаңыз, келиниңиз, неберелериңиз ушул сиздердин элесиңиздерди ар дайым көрүп, мына өзгөчө мына ата баары бала энеге жакыныраак болот дейт да. Мисалы сиз Дилбар эже, Дилбар энебиз аларды көрүп, сиздин Үсөнбаева атабыз алар көрүп дегендей кусалыгын жазып, ар дайым бир сиздерди барып көрүп учурашып келгендей болот да, Кудайым буйрсачы бул тасма. Бул менин энем программасы, урматтуу көрүүчүлөр. Кийинки мына ушул эжебизде сөз калды, ушул эжебизден интервью алайлы дагы ата энебиздин батасын алып жашына болуп жыйынтайлы. Сиз ким болосуз? Кудаларыбыздын өмүрлөрү узун болсун. Тапкан балдарыбыз өздөрүнүн жакшы күндөрүн көрсүн. Ниетиси ошо мактаттарына жетсин. Кайсам болсо ошолордун жакшылыктарын көрө берсин. Ошо биздин кааларыбыз. Болдубу? Болду. Болот ушу, а? Рахмат эже, рахмат, чоң рахмат.
Jamalı belen vermedin, jabırkap jürek degdettin. Karosuz kalgan kayıktay, hayır koş canım sen gittin. Karap kayradan seni samap, güttüm. Calım calgızlıktan cada büttüm. Oy rahmat ey. Gün degen bar turbayбы sizde. Тилегим сен деп сизге арнап ырга айтарган Дилбар энебизге дагы ушунчалык ыраазычылык билдиребиз, себеп дегенде ошол эле ырдын сырын ачып берген Үсөн агайыбыз дагы издеп сизди карап жүрүп, мына кайда кеттиң деп мурдагы бир жаш кездеги бир элести эстеп кетти да. Атабыз ушундай болгон ак кудай болгон энебизди каяктан таап алдыңыз эле ушул? Чындап эле издедиңиз беле, ушунчалык күч белеңиз? Кантип таап алдыңыз? Каяктан таап алдыңыз? Эми бул байбишем экөөбүз бирөө себепкер болгон. Ошол аркылуу бир дос тааныштырып, ошол аркылуу табышып калганбыз. Анан Кудайым башыбызды кошкон экен, ошентип баш кошуп калдык. Баш кошкондон ушул 2 кыз 2 уул болгонбуз, ушул жакшы. 4 баланы тарбиялап, ооба. Бактылуу турмушту Кудайга шүгүр. плюс минус менен кошой жашап келатабыз деп койсоңуз эми сөз болот да, туурабы? Сиз армияга барыптырбы, барбаптырбы деп мурда бир келиндер, ушу кыз келиндер ушу армияга барбаса тийбечкен да көбүнө. Мисалы бул инвалид же болбосо бул бир оорулуу адам депчи. Азыр тескери заман го. Армияга барып келгенге тийбе дейт го. Болашакта менен соруп келген депчи. Атабыз армияга барган бекен? Ооба, барып келген экен. Кийин бул өзү суранып атып, классташтарынан кийин болсо эми бул сал мындай ирет неме кишиге окшойт. Окуй барам деп суранып барыптыр. Досторунан кийин 1-2 жылдан болсо эми. Каерде кызмат кылдыңыз? Үсөн агай. Ооба, 2 жыл служба кылгам. Каерде кылдыңыз кызматты? Немеде Свердловск областта Каменск Уральский район дегенде болгонмун. Анан жакшы служба кылган үчүн эми тарбия жакшы болгон үчүн ошол жерде дагы грамота менен сыйланганмын. Сержант немеси менен чини менен келгенмин. Анан мен тарткан балдарым да өкө тең добровольно деп орусча айтат, өз каалоосу менен армияга барып кетишти өкө тең. Бирөөсү Бишкекте, бирөөсү мына Баткенде болду. Жакшы да, мына сиздин сыймыгыңыз да менин балдарым армияга барды деп. Ар бир эркек өзүнүн баласындай ойлойбуз да, мисалы ушу армияга барсын, ушу көрсүн деп туурабы, мындай ысык суукту көрсүн дегендейчи. Эми урматтуу Үсөн агай, бул жерде азыр Жамиля деген кызыңыз такыр эле сүйлөбөй калды көрүнөт. Жайнагүл эжени чакыр бул жака. Өзү негизи аябай мындай бир шустро, быстро мындай принципиалдуу айтканынан кайтпаган кызыңыз бар экен, Жайнагүл деген. Ушул бизди күзөтүп, ушул бизди тосуп алды. Ушул менин атамын, апамын туулган күндөрү удаа келип калганына байланыштуу бир эле жерден тосуп коелу депчи. Азыр ушул негизги иш чаранын демилгечилеринин сап башында ушул Жайнагүл кызыңыз турат. Эми бул программанын максаты мына өзүңүздөр мындан кийин эле буга чейин эле балким көрүп калгансыздар. Бирок мындан кийин сөзсүз көрүп жүрөсүздөр да, себеп дегенде жогоруда эле айтылып кетти, тартылган адам сөзсүз көрөт да, ушул мага окшоп да кимдер тартты экен депчи, бул программаны аңдып каласыздар. Бул программа наркотик да, мындай айткандачы. Бир көрүп алып ушул аңдып жүрө бересиздер да. Бул эми жакшы идеологияны таратуу максатында биз пландап жатабыз. Жайнагүл эже келип калсын, Жайнагүл эже менен сүйлөшөлү деген, анан ушул бардык ушу балдар кыздарыңызга баталарыңызды берсеңиздер, анан биз программаны жыйынтайлы. Назгүл дегенде менин кошунам айтып калды, Дилбар неме телефонду карасаң кудагыйың кызымды кайнесин куттуктап атыптыр. Алтынай дагы сага ошондой күйүмдүү жакшы келиндерден чыктым деп. Мага жиберди, эле мына ынтымак көчөдү көрүп калыптыр. О Дилбар кудагыйың көрдүңбү деп. Кудагый негизи мындай жакшы адам, баягылардан ошо тууралуу биз ам көрүп калып. Биз ам азыр чындыгында неме кылып атат? Же Жайнек көңүл сүйлөштүңөрбү? Же өзүнчүлө? Жайна өзү ушундай неме ойлоп тапкан окшойт. Биз эми айтпай элек сизге. Жайнага бодо мен жибердим, Жайна мынантип атат деп.
Келатабы Жайнагүл эже? Бериңер бизге жат. Жайнагүл эже сизди таппай калдык. Ошого бир аз баягы урматтуу көрүүчүлөр Жайнагүл эжени эмне үчүн издеп атабыз? Себеп дегенде Жайнагүл эже ушул иш-чаранын сап башында турган негизги каармандардын бири. Албетте негизги каармандар бул жерде Дилбара энебиз менен Үсөн агайыбыз, бирок ушул иш-чараны уюштурган адамдардын топ башында турат. Жайнагүл айым, ушул сиз айтсаңыз, ушул сиздин жаныңызда турган адамдар сиз үчүн ким? Мен үчүн атам, апам, бейишим, жашоом, баардыгым, байлыгым, талгыз байлыгым, ата-энем. Кантип сиз ушул бейиштин образында болгон ата-энеңизди жаш сактап жүрөсүз да? Эмне кылыш керек мынчалык ушул жаш сактап ушундай бир бактылуулук көзөрмөмдөрдү ушул ата-энелерге ырлоо үчүн? Эми кыймылдан деп ойлойм. Кыймыл көп болсо адам кыймылдап турса жаш болот экен да. Ушудан деп ойлойм өзүм. Бул идея кимден чыкты? Ким ойлонуп тапты? Мисалы ушул менин программасына ушул менин дагы атам менен апамды кошкум келет деген качан пайда болду? Буну мен 3 ай мурун ойлодум эле. 3 ай мурун өзүм YouTube'дан көрүп калдым сизди. Анан көрүп интернеттен көрүп кайдасам болот экен дедим да. Жакшы эстеликке калат деп ойлодум да. Эми ушул учурдан пайдаланып, ушу атаңызга, апаңызга ушул чын жүрөктөн чыккан куттуктооңузду айтсаңыз болот. Буга чейин айтпаган сөздөрүңүз болсо, жакшы сөздөр албетте, ошолорду айтсаңыз болот дегендей. Айтпаган сөздөрүм, апа, ата, бар болгула пешенеңизге, көп жашагыла, оорубагыла. Силер биздин байлыгыбызсыңар, апа, ата. Рахмат. Силерге да Бар болгула, бай болгула. Пешенеңизге көп жашагыла. Биздин төрүбүздө жүрүп, биздин жакшылыктарыбызды көргүлө, силердин патаңарды алып жүрөйлү, Кудай кааласа. рахмат. Мен айтканыңыз келсин. Ушул ата-эненин батасы бул негизги бала үчүн бир чоң бир байлык экен да. Материалдык жактан дагы, моралдык жактан да турабы? Акча бул экинчи маселе. Негизги көңүл экен, ата-эненин көңүлүн ушинтип көтөрүп жүрсөңүздөр ар дайым ушундай жок жерден кубантып, мисалы, же болбосо бир жакшы иштерге себепчи болуп жүрсөңүздөр, ата-энеңиздер эми сөз менен жеткизиш кыйын ал мезгил да, аталар, энелер үчүнчү. Ушундай денесине батпай толкунданган учурларын көрүп, сиздер деле ошондон рахат алсаңыздар керек деп ойлойм да. Урматтуу көрүүчүлөр, биз дагы программаны ушул жолкусун Үсөнбай атабыз менен Дилбара энебизге арнагандан кийин жогоруда бир топ жакшы жакын туугандары, кудалары бир топ жакшы сөздөрдү айтып кетишти. Анын ичинде сыртта жүргөн балдар менен дагы кобурашты дегендей сагынычтарын бир аз болсо жазышты. Алар да мына Жайнагүл кызы оштон бизди тосуп алып, жакшынакай өзүнүн белектерин, бешкектерин ыроологон кызына дагы баталарын беришти. Эми ушул жалпы ушул Үсөнбай агабыздын батасы менен анан аны коштоп, ушул Дилбара энебиз дагы сизди коштоп койсоңуз, бир жакшы бир программаны жыйынтап бата берип койсоңуздар. Рахмат. Силердин жамаатыңарга да рахмат. Ушундай келип, үйдөн келип тартып кетип аткан ишиңерге ийгилик, өзүңөргө ден соолук. Силер дагы көп жашагыла, балалуу чакал болгула, максатыңарга жеткиле, өнүп өскүлө балам. Анан эмне дейм, кудагыйлар башка кошуна отурат, батма мен эгизим отурат, баарына ден соолук, узун өмүр, Кудайым берген өмүрдү жакшы жашап өтсүн. Мына кызыма да чоң рахмат, мына неберелерим күнүн көрсүн. Баарыбыз тынч болойлу, да. Менин айтканыңыздар келсин. Гана энебиз, сиз дагы. Мен дагы эмне дейм, ушу чалымын сөзүнө мен дагы кошулам. Ушу жакшылыктар болсун, ушу кудалар менен жакшылыктарда жүрүшөйлү. Кошуна эже сиз дагы жакшылыктарда жүрүп, балдардын, кыздардын, неберелердин жакшылыгын көрүп, жездемекүңөр жакшылыктарда жүргүлө. Силерге ишиңерге ийгилик. Ар дайым ушинтип элдерди кубантып жүрө бергиле. Передачаны чынында көрө турган экен. Ушу жакшылыктар онда. Рахмат, ишиңерге ийгилик. Мен айтканыңыз келсин, мен айтканыңыз келсин. Мен тынч болуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздердин дагы ушундай жакшынакай болгон мен кайра баса белгилеп айткым келет. Ушу бейиштин образында болгон энелериңиздер болсо, аталарыңыздар болсо, апаларыңыздар болсо, анда ушул менин программасына кат жазып, тасмага калтырып калганга шашыңыздар.
Себеп дегенде ата энени көз тиресинде сыйлап, бартап калуу кийинки балдарынын, өз кан жанынан жаралган балдарынын негизги милдети бул дүйнөдөгү. Ошон үчүн ар дайым тынч болуңуздар, берекелүү жашаңыздар, бакубат жашаңыздар, эч качан оорубаңыздар. Кудайым буйруса, сиздерди 90-100 жылдык маарекеңиздерге келип да ушинтип күпүлдөп сүйлөп, жакшынакай программага алып, тасмага тартып туралы. Жакшы туруңуздар. Рахмат. Рахмат. Рахмат бала. Жакшы туруңуздар. Мынакей урматтуу, Менен программасынын көрүүчүлөрү, Үсөнбай абабыз менен Дилбар энебиздин сүйүнүшүн өз көзүңүздөр менен көрдүңүздөр, өз кулаңыздар менен туйдуңуздар деген ниеттемин. Ата энени көзү барда сыйлайлы, көзү барда бартап калайлы дегендей. Жакшы туруңуздар, биз менен кийинки энелердин сүйүнүшүнөн жолукканга чейин аман эсен болуңуздар. Алдагы телефондорго кат жазыңыздар. Күн түн кызматтамын. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Чоң рахмат.